Açıldı. Sizga başlayıp ketdimi? Başladımı? Onu mümkün yapabilirim. Men kichik odam qo'rqinchli. Nechta dağı baş menen chiqqan. Bu ko'chiruvchi qilib Qancha? Bizi zo'rlab qo'yib Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү конференция убагында сиздердин баарыңыздардын микрофонуңуздарды өчүрүп койдук. Качан гана муктаж болсок, же болбосо ошо микрофонду күйгүзүүгө керектүү момент болгондо гана күйгүзөлү. Ага чейин баарыңыздар микрофонуңуздар өчүп турат. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, чатка жаза бересиздер. Ошол жактан окуп, жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе конференцияны баштай берели. Бүгүнкү конференциянын темасы дистанттык окутууда ата-энелер балдарына кантип жардам бере алышат деген темада болмокчу. Конференцияны Креатив Талим билим берүү комплексинин генералдык директору Дайырбекова Гүлнара Мелисовна өтөт. Анда эмесе Гүлнара Мелисовнага сөз берели. Сизге уруксат берип коеюн. Kutman gününüzler menen urmatlı kollegalar. Amına girdim dedi. Arastan olsa da Adama kokar. ünün ötürü sizlerde eğer de sorular
урматтуу коллегалар, демек баарыбызга ыңгайлуу болуш үчүн биз сиздердин микрофондун үнүн өчүрүп койдук. Эгер зарыл болуп калганга болсо, анда сиздер чатка СМС менен жазсаңыздар болот. Азыр мага ушул бүгүнкү сиздер менен жолугушууда өтүлүүчү теманын баштаардан мурда алгач бизге Илгиз айтып өткөндөй, биз Бишкектеги билим берүүчү бир комплекстин, креатив таалим билим берүү комплексинин иш тажрыйбасы менен кошо ошол сиздерге алыскы, жакынкы аралыкта жашап эмгектенип аткан мугалимдерге ата-энелер менен кантип иштесе боло тургандыгы тууралуу бир ой бөлүшөлү деп чечтик. Урматтуу коллегалар, биз бөлүшө турган ойлор, мен айта турган маалыматтардын баардыгы милдеттүү түрдө сиздер ата-энелерге ошол ишти жасатып же ошол ишти кылдырыш керек деген эмес. Биз жөн гана сиздерге сунуш катары айтып өтөлү. Анан эгерде пайдалуу жактары болсо, анда сиздер өзүңүздөргө пайдалансаңыздар болот. Бул жерден мен алгач сиздерге ошо айтылуучу материалды темасын көрсөтүп өтөйүн. Мынакей мен эмне деген темада бүгүн сиздер менен сүйлөшкөнү турамын. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын же болбосо бүгүнкү вебинардын темасынын аты айтып тургандай эле дистанттык окутууда ата-энелер балдарына кантип жардам бере алышат деген тема болмокчу. Бул баарыбызды ойлонтот. Урматтуу коллегалар, анткени бул берилген суроо баарыбыз үчүн актуалдуу. Анткени билим берип аткан ар бир педагог, класс жетекчиби, предметтик мугалимби ата-энелер менен иштешке туура келет. Ата-энелер дистанттык окутууда балдарына кантип жардам берет? Бул негизги суроо болуп эсептелинет. Эми ушул жерде мен өзүмдүн сөзүмдү төмөнкүдөй бир афоризм менен баштагым келип турат. Акматбек Сүйүнбаев деген биздин кыргыз элинин коомдук ишмери бар эле. Ошол адам мынтип айткан экен: ата-эненин эмгеги баланы жарык дүйнөгө жараткандыгы үчүн эмес, ага татыктуу тарбия бергендиги менен бааланат дейт. Демек, балдарга билим тарбия берүүдө сөзсүз ата-эне жөн гана жарык дүйнөгө жаратканы үчүн эмес, ага татыктуу тарбия бериши керек экен. Тарбияны албетте ошол мектептен берип аткан мугалимдери, ага класс жетекчилик кылып аткан педагогдун жардамы менен биргелешип ишке ашырышы керек эле. Бул мейли дистанттык окутуудабы, реалдуу режимде окутабызбы, баары ар бир баланы тарбиялоодо, билим берүүдө ата-эне менен мугалимдин кызматташтыгы эң бир жогорку деңгээлде максаттуу уюштурулууга тийиш. Эми ушул азыр пандемия учурунда же болбосо мондай реалдуу эмес режимде иштеп атканда деле кандай категориядагы байланыш болушу мүмкүн? Карасаңыздар, бул ушул пандемия учурунда болбосо деле, деги эле реалдуу режимде болсо да билим берип аткан учурда бул жерде 3 негизги объект турат: окуучу, мектеп жана үй-бүлө. Мына ушул 3 объектинин ортосунда карым катнаш болушу керек. Үй-бүлө менен мектеп, окуучу үчөө биригип, анан негизги бир максатка, мондай бийик курулган үйлөр сыяктуу негизги алдыга койгон максатка жетүүгө ушундай 3 тармактуу биргелешкен эмгек талап кылынат. Эми мен сиздерге айтайын дегеним, бул жерде ата-энелер менен мугалимдердин баарлашуусу кандай принциптерге негизделиши керек эле. Мен ошол тууралуу айтып өтөйүн. Алгач муну айтаардан мурда, урматтуу коллегалар, бир нерсени эсиңиздерге сала кетейин деп турамын. Баарыбыз азыр Кыргызстандын булуң бурчундагы региондордо иштеген кесиптештербиз. Демек, баарыбызда бирдей шарт жок. Бишкек менен алыс каймактарда турган мугалимдердин бирдей шарты жок. Ата-энелердин да шарты жок. Үйлөрүндөгү мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөңөр болот. Интернет баардык жерде тарта берген жери жок. Жана ошондой эле ал гана эмес, билим берүүгө, билим алууга карата көз караш дагы ар түрдүү, туурабы? Баардыгына эле бирдей мындай рекомендация бергенге болбойт. Азыр мен Бишкекте иштеп аткан менчик мектептеги ата-энелердин жашоосу менен сиздерге ушундай кылгыла деп айткан такыр туура эмес болуп калат. Анткени ар бирибиздин өзүбүздүн жеке мектебибиздеги ата-энелерибиз менен болгон иш алака маселебиз, ошондой эле алардын бала тарбиялоого карата мамилелери да ар түрдүү да. Ошондуктан мен айтып аткан нерсени сиздер туура кабыл аласыздар деп ишенемин. Мен мындай сиздерге жалпы ошо мейли айыл жериби, мейли шаар жериби, мейли башталгыч класспы, мейли жогорку класстын ата-энеси экендигине карабай, эмнелерди кылса боло тургандыгын айтып өтөйүн. Сиздер болсо өзүңүздөрдүн конкреттүү мектебиңиздердин ата-энелери, класстары менен өзүңөргө ыңгайлаштырып, анан пайдалансаңыздар жакшы болот деген ойдомун. Бул жерден баарыбыз бир гана пикирде болушубуз керек. Эң негизги максатыбыз кандай режим болсо дагы, дистанттыкпы же реалдуу режим болсо дагы балдарга билим менен кошо тарбияны биргелешип беришибиз керек деген негизги түшүнүк.
жанагы куштун канатындай эле мындай деген бар да. Бир жакшы афоризм да мага жагат. Канаты жок куш дейт. Мисалы үчүн ушуну эмне менен салыштырат? Сабакка көңүлү жок келген окуучу дейт. Сабакка көңүлү жок келген окуучу канаты жок кушка окшош дейт. Мисалы үчүн канаты жок куш алыска учпайт да, ошол сыяктуу эле билим алууга да көңүлү жок келген окуучу андан ары учуп кеткидей билим ала албайт дейт. Демек ал үчүн ошондой канаттуу кушка айландырыш үчүн бир эле мугалим жанталашып эмгектене берүү аздык кылат. Бир эле мугалимдин күчү менен результат беребиз деп айта албайбыз. Биз бир тараптуу болобуз. Бизге эгерде ата-энелер менен мугалимдер менен биргелешкен иш болгондо гана ал кандай режимде болсо дагы сөзсүз түрдө результат берери бул бизге баарыбызга маалым нерсе. Азыр мен анда ушул сөзүмдө дагы кандай принциптерге негизделиши керек? Ата-энелер менен мугалимдердин баарлашуусу. Эң нечкиси чыдамдуулук. Урматтуу коллегалар, чыдамдуулук дегенге көп нерселер кирет. Эң татаал кесип жана эң эле ардактуу кесип бул мугалимдик кесип. Башка кесиптерден айырмалангандыгынын дагы бир негизги фактору мугалимдерден чыдамдуулукту талап кылат. Мейли пандемия учуру болобу, же болбосо мындай учурда деле биз түркүн түстүү мүнөздөгү ата-энелер менен сүйлөшүшкө туура келет. Кээ бир учурда көргүңөр келбеген адам менен сүйлөшүшкө туура келет. Анткени биздин кесип ошондой. Кээде силерден байы келет, силерден кедейи келет, силерден акылдуусу, бизден акылы кеми да келет, улуусу да кичүүсү да келет. Бирок ар түрдүү мамиле кылганда да ошого чыдап бере турган мугалимдер бул биздин кесиптин өзгөчөлүгү экен да. Ошондуктан биз кандай кырдаал болбосун дагы биз чыдамдуулукту талап кыла турган принципке негиздеп иштелишибиз керек экен. Ооба, албетте бул биз үчүн өтө татаал болот, мен түшүнөмүн. Бирок мунун артында көп ийгиликтер жатат. Анткени чыдамдуулук бул мугалим үчүн негизги сапат экендиги менен бирге бул ата-эне менен иштешүүдө дагы негизги принцип болуп эсептелет. Демек алгачкысы чыдамдуулук дегенди айтып атам. Ата-эне менен кызматташууда демек чыдамдуулук болушу керек экен. Ошондой эле экинчиси түшүнүүчүлүк. Ушуну карасаңыздар, ата-эне мугалимдин түйүшүгүн түшүнө билгендей болуш керек. Анан бирок мугалим дагы ата-эненин түйүшүгүн түшүнүшүбүз керек. Бул мындай нерсе болуп атат да. Ушул пандемия учурунда чисто моралдык жактан дагы ошол могу ден соолукка күч келип, жанагындай ар түрдүү кырдаал болгондо ата-энелердин материалдык жактан кыйналганы, моралдык жактан кыйналгандыгы бул белгилүү бир деңгээлде мамилесинен чагылды бизге дагычы. Биз аларды ошол учурда түшүнүүчүлүк менен мамиле кылдык. Бирок алар дагы бизди түшүнүүгө тийиш болуп эсептелинет. Демек, мынакей ата-эне менен мугалимдердин баарлашуусу чыдамдуулук принцибине, түшүнүүчүлүк принцибине, өз ара колдоо принцибине, кызматташтыкка жана өз ара жардамдашуу принциптерине негизделүүгө тийиш. Урматтуу коллегалар, сиздер эми окуу жылынын башында ата-энелериңиздер менен мүмкүн аралыктан болсо дагы конференцияларды, ата-энелер чогулушун өткүзүңүздөр мүмкүн. Же болбосо WhatsApp аркылуу, Skype аркылуу байланышыңыздар мүмкүн. Ошол жерде мынакей биздин ошо ата-энелер менен болгон байланыш принцибибиз ушундай 5 принципке багытталса жакшы болот эле. Демек, ата-энелерге да биз түшүндүрүшүбүз керек экен. Урматтуу ата-эне, үйдө отуруп билим алып аткан учурда сиздерден да биз чыдамдуулукту күтөт элек, бизди түшүнгөнүңөрдү каалайт элек. Мен ушул жерден эле биздин өзүбүздүн мектептин жеке мүмкүнчүлүгүн анан ошол тажрыйбасынан бөлүшүп айта кетким келет. Биздики Бишкек шаарында креатив талим билим берүү комплекси дагы менчикке кирет. Ошондуктан ушул пандемия учурундагы алгачкы дистанттык окутууга өткөндө биз эмне кылдык? Мен ата-энелерге алгачкы жолкусунда кайрылуу жасадым. Эң негизги кайрылуум ата-энелерден сурандым. Урматтуу ата-энелер, биздин мугалимдердин мындай дистанттык окутууга атайын даярдык менен келбегендигин туура түшүнсөңөр деп суранабыз. Экинчиден, мугалимдер дагы сиздердей эле адам экендигин түшүнсөңөр деп суранабыз. Үчүнчүдөн, мугалимдердин баардыгынын эле шарты шайма-шай эмес экендигин түшүнсөңүздөр деп суранабыз. Анткени мугалимдерде да компьютер жок, аларда да интернет жок, аларда да телефону жоктор бар. Ошону да туура түшүнүңүздөр деп алдын ала ушул дистанттык окутуу башталганда мен ата-энелерден суранган болчумун. Мугалимдерге түшүнүүчүлүк менен мамиле кылгыла деп. Анан экинчиси ошол учурда ата-энелерден өз ара колдоо көрсөтүүнү. Сиздерге кыйналып жаткан маселелер тууралуу мугалимдер да колдоо көрсөтүп, мугалимдерге ата-энелер колдоо көрсөтүүсүн суранган элек.
Анан кызматташтык, ооба, албетте кызматташтык узак болсун. Ошол кызматташтыкты ата-энелерге түшүндүрүшүбүз керек, мугалимдер жана класс жетекчилер. Ушул эле пандемия учурунда бүтүп калбай тургандыгын, кээ бир ар түрдүү категориядагы адамдар бар экен. Бүгүн келип, бүгүн ушул мектепке келбей калса, эртеңден баштап, бүттү, мугалимдин кереги жок болуп калды дегендей сезимде да мамиле болуп атат да мугалимдерге. Ошондуктан ушуну да түшүндүрүшүбүз керек экен. Урматтуу ата-эне, сиз менен буюрса биз узак убакыт кызматташабыз. Демек бирибиз өз ара жардамдашып, ушундай 5 принцип менен биргелешип иш аткаралы деп сүйлөшсөк болот. Мен муну сиздерге мындай окутуп үйрөтөйүн деген жерим жок. Мен просто биздин ошо мектептин кылып аткан ишинен сиздерге бөлүшүп атам. Эгерде сиздерге туура келген болсо, муну жөн эле сунуш кылып атабыз да. Демек ата-энелер менен мугалимдердин баарлашуусу ушу дистанттык окутуу учурунда дагы ушундай 5 принципке негизделерин сиздерге белгилеп өткүм келди. Андан кийин баланын Ушинскийдин бир жакшынакай сөзү бар. Ушинский баарыбызга белгилүү орус педагогу. Бул мындай деп айткан экен. Баланы ар кандай кызыгуусу жок эле күч менен кыйнап окутуу анын билим алууга болгон умтулуусун өлтүрөт дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек баланы кандай кылып билим берсек да, мейли реалдуу режимдеби, мейли дистанттык режимдеби билим алуусун күч менен эмес, кыйнак менен эмес, аларды кызыгуу менен окутканга аракет кылышыбыз керек. Бирок муну мен айтканым оңой, бирок ишке ашырыш кыйын да. Мен баарыңыздарды түшүнүп туруп атам. Үйдө бирөөңөрдө свет өчүп атса, бирөөңөрдө интернет жок болуп атса, бирөөңөрдө телефон жок болуп атса, каяктагы кызыктыруу деп атсаңыздар керек да. Бирок биздин кесип ушундай болуп атат. Мүмкүн аны жөн гана кызыктырууну сөзсүз эле ошондой мондай интерактивдүү доскалар же болбосо бир укмуштуудай тартылган видео сабактар эмес, жакшынакай жылуу сөзүңөр менен да кызыктырсаңар болот. Моралдык колдоону, мотивация кылсаңыздар болот. Бала эмес, чоңдор биздерде да ошондой да. Эгерде сиздер мектепке кирип келатканда, алдыңардан же болбосо көчөгө чыкканда бирөө жакшынакай жылмайып койсо, хадисте да жазылганда жылмаюу да садака болуп эсептелинет, туурабы? Демек ошо бирибизге бирибиз жылмаюу менен бул күндөрдө өтөөрүн, мындан ары да ортобузда кызматташтык боло тургандыгын ата-энелерге айтуу менен аларды түшүнүп атканыңарды, аяп атканыңарды, бирок ошол эле учурда алар тарабынан да жоопкерчиликтүү мамиле болуш керек экендигин акырын педагогикалык этика боюнча түшүндүрүп айтып өтүү бул биздин негизги милдетибизге кирет да. Демек баланы кызыктырууну реалдуу режимде эле эмес, ушундай дистанттык абалда дагы балдарды кызыктыруу биздин негизги милдетибиз экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. Эми ушул жерден эле мен дагы бир нерсени айтып өткүм келет. Дистанттык окутуу бул мугалим менен окуучунун аралыктан аракеттенишүүсүнүн бир ыкмасы болуп эсептелип атат. Окуучу мугалим менен видео байланыш аркылуу баарлашып, тапшырмаларды онлайн аткарып, же аткарган тапшырмаларын электрондук почта, WhatsApp аркылуу жөнөтөт. Ушул жерде демек бул биздин азыркы учурдагы кылып аткан окутуунун формасы болуп атат. Эми мен бул жерге бир баланын сүрөтүн коюп койдум. Карасаңыздар, бул эмнени түшүндүрөт? Бул жерде онлайн сабакка алгач окуучунун жумушчу ордун даярдашыбыз керек экен. Урматтуу коллегалар, азыр мен сиздерге ата-энелер эмне кылыш керек экендигин санап өтөйүн. Ана сиздер ошонун ичинен кайсылары зарыл деп эсептесеңиздер, жазып алып, анан ошону өзүңүздөрдүн ата-энеңиздерге да сунуштасаңыздар. Эгер ыңгайына жараша карайлык. Мен дагы суранамын, баардык ата-энелердин, баардык региондо жашагандардын шарты бирдей эмес. Бирдей талап кылганга болбойт. Өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн ата-энелериңерге, өзүңөрдүн айылыңардын мүмкүнчүлүгүн эске алып, анан мен жөн гана сиздерге сунуш кылган нерсени пайдалансаңыздар деп ойлоймун. Ошондуктан биринчиси мына онлайн сабакка ылайыктуу жумуш ордун даярдап берүүсүн сурансаңыздар ата-энелерден. Демек, онлайнга ылайык сабакка жумушчу ордун даярдаш үчүн албетте жумушчу орду болуш керек. Мен эми сиздерге жакшынакай кооз сүрөттү тартып койдум, көрсөтүп. Сиздер ал эмес ата-энелерге ушундай кооз сүрөттү кетирсеңер болот. Эмне үчүн муну кетирип атам? Анткени адам өзүнүн оюнун, акыл оюнун ошо жыйынтыгын ошондон берет да. Демек, жакшы ниет, жакшы тилек кылалы. Мен ошон үчүн жакшынакай түзүлгөн шарттарды көрсөтөйүн. Сиздер ойлобоңуздар, сөзсүз ушундай мебель, ушундай компьютер коюш керек экен деп ата-энелерди кыйнабайбыз деп. Жок, мен жөн гана сиздерге сүрөт көрсөтүп атам. Демек, ушул онлайн сабакка ылайыктуу жумуш ордун даярдашыбыз керек экен. Ал үчүн атайын отурган столу, стулу,
же болбосо компьютери, же болбосо телефону пайдалана турган гаджеттери болуш керек, э. Демек, алгач ата эне ошо үйдүн бир бурчунан бөлүп бериши керек. Онлайн сабакка ылайыктуу жумуш ордун даярдоо, бул биринчиси. Ушул жерде дистанттык окууга ылайык жумуш ордун дагы эмне кылышыбыз керек? Мүмкүн болсо, ыңгайлуу тарифтеги жеткиликтүү интернетке кошуп берүү. Бул ата эненин милдетине киргизип атабыз. Байланыш үчүн мүмкүнчүлүккө жараша веб-камера же микрофондорду орнотуу мүмкүнчүлүк болсо, мынакей ушуларды ата энелерден талап кылышыбыз керек болуп атат. Демек, кайра кайталайм, алгачкы ата энелерден бизге жардам бере турган нерсеси баланын дистанттык окууга ылайык болгон жумушчу ордун даярдоо. Ушул жерден ата энелерден дагы бир нерсени суранышыбыз керек. Урматтуу коллегалар, кээ бир үйдө 5 бала, кээ бир үйдө 4 бала, 3 бала болуп калышы мүмкүн. Ар бирине жумушчу ордун элестетсеңиздер, өзү 2 комнат үйдө жашаса, эмне 5 баласына 5 бөлөк орунду даярдай албайт да. Демек, ошону дагы эске алышыбыз керек да. Балдардын расписаниясын, смени кандай болот экен, анан мүмкүн бирөөсүнө ооз-эки отуруп укканга мүмкүн болсо, бирөө чыгарганга туура келиши мүмкүн. Демек, ошондойду үйдө ата энелер чечиши керек. Сиздер ар биринин үйүн билбейсиздер да, мунун баласынын үйүндө 5 стул бар, 5 компьютер бар дегенди мугалимдер биле албайт муну. Ошондуктан муну ата энелерден суранышыңыздар керек. Урматтуу ата энелер, үйүңөрдөгү балдарыңардын санын, алардын окуу сменин, алардын онлайн сабактарынын расписаниясына ылайык үйүңөрдөгү шартты түздөгөнгө аракет кылгыла. Биз ошону сиздерден суранабыз деп. Мисалы үчүн бирөөндө тарых боюнча онлайн болуп атса, бирөөндө кыргыз тили боюнча болуп атса, албетте кыргыз тили боюнча онлайн сабак болуп аткан окуучу партасы бар жерге, столу барга отуруш керек. Анткени ал сүйлөм талдашы мүмкүн болот. Тарых өтүп атканда эме ооз-эки угушу мүмкүн да, мүмкүн. Мен бир нече варианттарды ойлонуп атабыз да, демек ушуларды дагы ата энелерге мындай туура жеткиришибиз керек. Ата энелерге айткан учурда кээ бир ата энелер чынын айтканда агрессивно кабыл алышы мүмкүн. Мен эмне 5 балама 5 башка үйдү даярдап, 5 башка бурчту жасамак белем деп аны да силерден көрүшү мүмкүн да. Ошондуктан сиздер ушул жерге келгенде туура түшүндүргөнгө аракет кылыңыздар. Биз канча балага кандай орун даярдаш керек экенин сиздерге жөн гана сунуш катары айтабыз. Ага шарт түзүп берүү сиздердин милдетиңиздер дегенди айтасыздар, Анан кийин демек биринчисин айттым, дистанттык окуу карта жумушчу ордун даярдоо. Андан кийинкиси онлайн этикет деген бар экен. Урматтуу коллегалар, ушул онлайн этикетти жакшылап эстеп, бул бизге да керек экен. Азыркы учурда онлайн этикет дегенге, мисалы үчүн, биз азыр көбүбүз эле соцсеттерде отурабыз да, туурабы? Фейсбукта отурасыңар, классташтарда отуруп атасыңар, же болбосо Инстаграмда отуруп атасыздар. Онлайн баарлашуу көп эле жерде болуп атат биздечи. Анан демек бул онлайн этикет дегенде баланын кичине чагынан үйрөтүшүбүз керек экен. Бул ушу дистанттык билим алуу учурунда өзгөчө зарыл нерсе. Мунун бир мисалы катары онлайн этикетти кандай карайбыз? Мисалы үчүн азыр Фейсбуктарга кирип калсаңар, мисалы үчүн комментарий жазгандарды карасаңыздар, же адамдын пейилиби, же өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз ошондойбу, жакшы нерсени да ап-апак нерсени капкара кылып көрүп коюшубуз мүмкүн. Кээде капкара нерсени ак кылып да көрүп коюшубуз мүмкүн. Ар кимибиз өзүбүздүн деңгээлибизге, көз карашыбызга карата көрүп атабыз да. Бирок эң негизги негативдүү нерсе ошонун алдына жазылган комментарийде туруп атат. Ал комментарийди улуулар окуйт, кичүүлөр окуйт, энелер окуйт, аталар окуйт, агалар окуйт. Жок, аякта кээде ооз калгыс сөздөр жазылып атат, кээде бир өзгөчө тамашалар жазылып атат. Демек, бул эмнеден келип чыкты? Бул ошо коомдогу окуучулардагы онлайн этикеттин жоктугунан. Демек, ошо онлайн этикетти мугалимдер биз калыптандырышыбыз керек экен. Аны как раз азыр ушул онлайн окутуу мезгилинде балдарга үйрөтөлүк, эмнелерди пайдаланбаса болот, эмнелерди пайдаланса болот дегенде. Муну дагы ата энелерге айтышыбыз керек. Урматтуу ата эне, демек онлайн этикетти мен балдарга сиз менен бирге айтып түшүндүрөлү. Ал онлайн этикетте мен сиздерге бир нече мисалын көрсөтүп көрөйүн. Мисалы үчүн, башкалардын пикирин сыйлагыла, сөзүн бөлбөгүлө деп үйрөтүш керек ата эне. Мына онлайн этикеттеги негизги эреже ушул. Башкалардын пикирин сыйлап, сөзүн бөлбөгүлө. Экинчиси, ар дайым өтүнөм жана рахмат деп айткыла. Бул онлайн этикет именно балдар мектепте жанагы мугалим менен атайын видео байланыш кылып аткан учурда Zoom менен иштеп атасыңарбы,
ошол учурда балдарга эскерте турган этикетте жазып аткан учурда онлайн этикетте дагы мисалы үчүн окуучулар мугалим менен баарлашканда чатка жазышат да СМС кылып. Ошондо атайын эреже бар экен. Илеп белгисин 3төн ашык кылып коюп койбош керек экен. Бул кайры онлайн этикетке туура келбей калат экен. Демек ошол жерде айтышыбыз керек балдарга. Кээ бир сүйлөмдөрдү жалаң баштамга менен жазып коебузга, онлайн этикетте бул дагы туура эмес экен. Анан эң негизгиси онлайн этикетте заар чачкан, же болбосо какшыктаган сөздөрдү пайдаланганга болбойт экен. Ошондой эле тамашалаганга да болбойт экен. Эмне үчүн? Анткени онлайн сабакта ал жерде кимдер катышып атат? Мугалим өтүп атат, классташтар отуруп атат. Кээ бир могу дистанттык окутууда байкадыңыздар болуш керек. Жалпы чатка келгенде балдар мурда антип мугалим менен кошо чатта иштеген эмес да. Алар ошол проблеманы байкабагандыктан бирин бири жанагынтип шылдыңдаган сөздөрдү жазып ийип, биринин бири жанагындай сабактан тышкаркы айткан аттарын атап ийип, мугалимдин бар экендиги эстеринен чыгып калып, ар кандай пикирлерди жазган учурлар кездешти дистанттык окутууда. Демек ошону алдын ала эскертишибиз керек. Урматтуу ата-энелер, дистанттык окутуу учурунда онлайн байланышка чыкканда мугалим катышат, предметтик окуучулар, классташтар, айрым учурда ата-энелер дагы. Бизде сиздерде кандай болду билбейм, бизде ата-энелер жанында эле карап отурат, бул эмнени айтып атат, бул бизди текшерүүчүлөр өтө көп болду чынын айтканда. Ар бири жанында отуруп эле ошо бизди карап, биздин сабагыбызга түшүнүп-түшүнбөй анализдер берилди да. Демек, интернет түшүп кеткен жок да. Демек, ушундай болгон учурда ата-энелерге эскертишиңиздер керек экен. Урматтуу ата-энелер, келиңиздер, үйдөн балдарыңыздар менен ушул онлайн этикет тууралуу баарлашып коюңуздар. Ушул жерде онлайн этикетке дагы эмне кирет? Демек, жанагындай сөздөрдү жазбаш керек экендигин, чатка жазган учурда тамаша сөздөрдү эмес, ошол сабакка ылайыктуу тиешелүү суроолорду бериш керек экендигин айтышыбыз керек экен. Андан кийинкиси онлайн этикетте дистанттык окутууда сиздерде кандай болду билбеймин. Зумга чыгып ошол сиздердей болуп биз сабак өтүп аткан учурда кээ бир окуучулар уктап турган боюнча эле келип отуруп калып атышты. Бизде эле чачыбызды мындай кыла калып отуруп калып аттык го, ылдый жабышка башка кийим, үстү жабышка башка кийим кийип отуруп аттык да, туурабы? Баарыбызда эле болду да. Демек, онлайн этикеттин өзүнүн эрежеси бар экен. Онлайн этикетке чыкканда бала дагы, мугалим дагы белгилүү бир деңгээлде өзүнүн формасы менен туруш керек экен. Бул эмнени кылат экен? Бул методикада дагы баланын билим алуусуна карата мотивация экен. Демек, биз могу онлайн сабак өткөн учурда дагы кадимки мектептегидей кийим кийбесек дагы белгилүү бир деңгээлде сабак өтүп аткан мугалимдин образын балдарга беришибиз керек экен. Анан ата-энелерге үйрөтүшүбүз керек экен. Эми биз ошондой беришибиз керек дегенди айтпайбыз да. Биз ата-энелерге айтып атабыз, урматтуу ата-эне, балдарыңыздарды демек онлайн сабак башталардан жок дегенде 1 саат эрте ойготуп, тамактандырып, барчу жерине бардырып, эс алдырып, анан кийин сабакка кадимки мектептеги партага отурган сабакка отурбаса дагы ошого типтеш, ошондой реалдуу режимде өтүлгөн сабакка типтеш психологиялык настрой менен кириши керек экенин айтышыңыздар керек. Муну сиздер ар бир мугалим барып үйүнөн ойготуп, тургузуп, отургуза албайсыздар. Муну ата-эне кылыш керек. Ошондуктан ата-энени сиздер үйрөтөсүздөр. Урматтуу ата-эне, демек менин балама сабак баштаардан мурда алгач силерге ушундай туура тамактандырып, кийимин кийгизсек ак көйнөк, кара кофта деген жокпуз. Жок, андай эмес. Ошого ылайыктуу футболкабы, көрүп отурганга ыңгайлуу болгондой кийимин, бирок жанагындай пижамачан эмес, же болбосо эшиктеги кийип жүргөн кийими менен эмес, бала сезсин, мен сабакта отурам, мугалимим мени көрүп атат деген сезим менен отургузгандай ата-энелерден суранышыбыз керек экен. Анан дагы бир ушул жерден талап бар экен. Ушул онлайн өтүп аткан учурда ата-энелерден суранышыңар керек экен. Урматтуу ата-эне, эгер мүмкүн болсо баланын жанына суубу, компотпу, мындай ичип койгонго тамагы кургап кетпеш үчүн, же болбосо алар балдар ар кандай да, тамагы кургап кетсе чуркап сабакты таштап коюп, барып шашпай суу алып келет, суу алып келгиче жолдон ойноп дагы 2-3 нерсени көрүп келип, анан силердин сабагыңар бүтүп калат да. Ошондуктан ата-энелерге ушуну эскертип коюшубуз керек экен. Демек, сабактын башында зарыл нерселерди ошол китебин, дептерлерин, ушундай сууларын жанына коюп койгонго мүмкүнчүлүк берсеңиздер деп ата-энелерден суранасыздар да. Бул ушул онлайн этикеттин элементтерине кирет. Андан ары
сөзсүз балдарды онлайнга даярдоодо ата эне эмне кылышы керек экен? Сөзсүз көрүнүктүү жерге сабактардын жадыбалын илип коюшу керек экен. Муну эми жогорку класстын окуучулары, урматтуу коллегалар, өзүлөрү эле илип коюшат, туурабы? Башталгыч класстын окуучуларына, ортоңку звенонун окуучуларына ата энелер психологиялык колдоо максатында коос кылып, ошол бала өзүнүн сабактардын жадыбалын көргөндө мындай ага жагымдуу болгондой кылып кооздоп илип бергиле деп суранып атат. Бул психологдордун суранычы. Ошо балага мотивация болот дейт. Ата энем мага кам көрүп атат, ата энем мага колдоо көрсөтүп атат деп бала сезиши керек деп атат да. Демек ата энелерге мынтип айтсаңыздар айтышы мүмкүн. Эмне мен анын расписаниясын мен жазмак менен бала өзү жасап деши да мүмкүн да. Сиздер айтышыңыздар керек. Сиз ал расписанияны жөн гана кол менен көчүр деген жерибиз жок. Сиз ошо расписанияны бир өзгөчө бир көркөм, өзгөчө кооз, өзгөчө жагымдуу болгондой кылып жерге, көрүнүктүү жерге илип бериңиз балдарыңызга. Балаңыз сиздин кам көргөнүп атканыңызды, сенин билим алууга карата аракет кылып атканыңызды бала сезсин. Бул мотивация. Ата энеден ушуну сурансаңыздар болот, Дагы эмнени сурансак болот ата энелерден? Демек сабактардын жадыбалын деп сурандык мынакей. Андан кийин ата энелер менен балдарга жардам берүү эффективдүү жана сабаттуу болуусу үчүн негизи 3 багытта болуусу зарыл. Урматтуу коллегалар, мен сөзсүз эле ошо дистанттык окутуу эмес, реалдуу режимди дагы аралаштырып айтып берип атам. Мен ушул азыр айтып аткан маалыматтарымды баардык учурда эле колдонсоңуздар болот. Дистанттык режимде дагы, же болбосо реалдуу режимде дагы ушул маселелер боюнча ата энелер менен баарлашып, алар менен кызматташуунун бир багыты катары ушул сыяктуу маалыматтарды бөлүшсөңүздөр болот, Мен мындай строго эле дистанттык окутууда дегенден алысмын. Баардык учурда колдоно берүүгө оптималдуу мындай вариантын айтып атам да сиздерге. Азыр эми демек кийинкиси кандай 3 багытта болушу керек эле? Күндөлүк режимин уюштуруу. Ата энелер көрдүңүздөрбү? Ошо балдарга жардам берүү үчүн, эффективдүү жана сабаттуу болушу үчүн күндөлүк режимин туура уюштуруп бериши керек. Анан өз алдынчалуулукка үйрөтүшү керек. Үй тапшырманы аткаруусун көзөмөлдөө керек. Ушул жерде бир нерсени айтып өтөйүн деп атам. Урматтуу коллегалар, үй тапшырмасын аткарууну көзөмөлдөө десе, ата энелер жанына отуруп туруп баласын аяп өздөрү аткарып салып койгондор кездешип атат. Ал көрдүңүздөрбү? Ата энелердин туура эмес кылган ошо баласын кичинекейлеген же болбосо анын шашпай аткаргандан көрө эртерээк өзү жардам берип аткарып салып ийип атат сиздерге. Демек үй тапшырмасын көзөмөлдөө деген ал мейли туура аткарабы, мейли ката аткарабы, ал негизги нерсе эмес. Негизги нерсе бала өз алдынча иштеп атабы? Мына ошого көндүрүшүбүз керек. Өз алдынчалуулукка көндүрүү деген, урматтуу коллегалар, сөзсүз эле бул билим алууда эмес, жашоого да, финдерде жакшы сөз бар го. Фин системасы билим берүүдө дүйнөдөгү алгачкы 5 мектептен 5 өлкөнүн бирине кирет, туурабы? Финдерде билим берүү системасы өтө жогору коюлган. Алардын негизги принциби, алар айтып атышат, биз балдарды экзаменге эмес, биз балдарды жашоого даярдайбыз деп. Демек биз дагы дистанттык окутабызбы, же болбосо реалдуу режимде окутабызбы? Биздин негизги максат балдарды жашоого да даярдашыбыз керек. Ошондуктан өз алдынчалуулук дегенди мына ушул жерден башташыбыз керек. Кээ бир ата энелер бар, балдарынын кийинип келип, отуруп, столуна коюлганга чейинки ар бир этабын өзү жасап берет. Баласы келип, жөн эле коноктой отуруп калат. Жок, өз алдынчалуулукка үйрөтүшсүн. Ата энелерден сураныңыздар, мейли башталгыч класспы, мейли жогорку класспы. Жогорку класстарда балдарын ата энелер уйкудан сүйрөп тургузуп келип отургузуп атат. Бул жанагы канаты жок кушка окшош болот да, көңүлү жок окуган окуу болуп. Ошондуктан муну ата эне өзү тарбиялаш керек, өз алдынчалуулукка. Бала өзү осознанно туруш керек. Менде онлайн сабак болот. Демек мен бул сабакты көрүшүм керек. Өзү ойгонуп, өзү келип отурганга, антпесе ата эне жетелеп жүрө берсе, аягында жашоосунун баардыгында ошол мажүрөө бала чыгып калат. Жашоодо мажүрөө болуп калат. Атасы айтмайынча эчтеке кыла албайт, энеси көрсөтмөйүнчө жашай албайт, же болбосо атасынын пикири жок, эчтекени чече албайт. Ушундай мажүрөө балдар чыгып атат да. Демек, ошону көрдүңүздөрбү? Биз дистанттык билим берүүдө эмес, деги эле жашоодо өз алдынчалуулукка тарбиялоо баарыбыздын милдетибиз. Ата эненин дагы, мугалимдердин дагы. Ушул жерден бир нерсени мисал катары айткым келет. Мен азыр могу креатив таалимге иштеп келгенге чейин мен 30 жыл бир мектепте мугалим болуп иштегенмин. Мен 7 поколение класс жетекчи болуп иштедим да, ошондо эмнени айтайын деп атам.
5-6 класста мен жумасына 2 жолу тряпканы алып, ар бир кабинеттин булуң бурчунун баарын жууп, анан ошо 5-6 класстарга көрсөтчүмүн. Алар чала жасачу, мынакей эффективдүү сабак болуусу үчүн күндөлүк режимин туура уюштурушу керек, өз алдынчалуулук үйрөтүшү керек, анан үй тапшырмасын көзөмөлдөө керек дедик. Урматтуу коллегалар, ушул жерде туура уюштурулган күндөлүк режими деген эмнелер? Демек, бул рационалдуу тамактануу. Мына ушул жерди ата-энелерге биз айта берсек болот да. Урматтуу ата-энелер, демек, рационалдуу тамактануусун башкача айтканда, өзгөчө ушул пандемия учурунда алардын иммунитетин көтөрүү максатында туура тамактануусун уюштуруу бул ата-эненин милдети болот. Демек, билимди алыш үчүн алгач аларга ошо күндөлүк режимдин ичине ошо туура тамактануусун уюштурсаңыздар деп сурансаңыздар болот. Жана ушул эле учурда ооруну кайра аларга эскертип, алардын зыяндуулугун, алардын коркунуч сезимдерин туудурбастан, аларга жумуш менен алаксытышыңыздар керек деп айтышыңыздар керек экен. Өзүнө милдеттендирген жумуштарды жасатып, идиш жууганга, кийим жыйнаганга, дүкөнгө артынан алып келгенге, жана башка ушул сыяктуу колунан келген нерселерди жасатканга аракет кылышыбыз керек экен. Бул ата-энелерден суранат. Анан дагы ата-энелерден сурануучу нерсе, бул онлайн окутуу, дистанттык окутуу болуп аткандыктан, ата-энелер мүмкүн болсо балдар менен китеп окууну, күн сайын биргелешкен китеп окууну уюштурсаңыздар деп сурансаңыздар. Эгерде мүмкүн болсо, бир убакытта, мисалы үчүн мектепке булар режим менен көнүшкөн да, ошол сыяктуу эле ата-энелерден сурансаңыздар. Ошол күндүн бир убактысында, мисалы үчүн кечки саат 7-де, жоксо кечки саат 8-ден баштап үй бүлөлүк китеп окуу дегенди киргизип койсоңуздар, ошол бир чыгарманы баарыңар окуп, үйдөн талкуулап, бала сезсин, ошо билим алууга карата аракет болуп атканын, билим алып мындай токтоп калбагандыгын сездириш үчүн күн сайын ата-энелер дагы биргелешкен китеп окууну уюштурса деп сунуш кылып көрсөңүздөр. Анан бала үчүн эмгегинин акыркы продуктусу сөзсүз эле процесстин өзү эмес экендигин ата-энелерге эскертсеңиздер. Ар кандай соцсеттерде ар түрдүү видеолор чыгып кетти, баарыңыздар эле көрдүңүздөр да. Кээ бир ата-эне баласын түшүнүп атат, кээ бирөө түшүнбөй атат, кээ бирөө өзүнүн ичиндеги жан дүйнөсүндөгү жаңырыкты баласына чыгарып атат. Демек, ушул жерден урматтуу коллегалар, ата-энелерди туура нукка буралы. Аларга айталы, балдардын эмгегинин акыркы продуктусу негизги эмес, балдардын эмгегинин аракетин баалагыла деп. Ошол бала билим алууга аракеттенгендин өзү жакшы нерсе экендигин айтып өтсөңүздөр дагы, ошо ата-энелерге карата мамилени, балага жасаган мамилесинин мындай бир мээримдүүлүгүн үндөй турган сиздер жана бизбиз. Ушул жагындагы ата-энелерге сурансаңыздар. Анан кийинкиси, ушул жерде баланын дүйнө таанымын өстүрүүчү көнүгүүлөрү менен берилген видео роликтерди сунуш кылуу максаттуу. Муну эмне үчүн айтып атамын? Урматтуу коллегалар, бул жерде билим алуу процесси, мисалы үчүн мектепте 6 саатка созулган болсо, онлайн окутууда белгилүү бир деңгээлде убакыт кыскарат да. Булар жолго убактысын кетирбейт, барып келгенге кетирбей атышат. Демек, ошол учурда балдарда убакыт көбүрөөк болгондуктан, убакыт бекер текке кетпес үчүн ата-энелер мүмкүн болсо, муну мугалим кыла албайт. Мугалим ар бир сабак берген классынын ар бир окуучусунун дүйнө таанымын өстүрүүчү видео роликти салганга деги убактысы жетпейт. Ошондуктан мүмкүн болсо, муну ата-энеден сурансаңыздар. Урматтуу ата-энелер, эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, баланын дүйнө таанымын, кругозорун өстүрүүгө арналган атайын көнүгүүлөрү бар видео роликтерди сунуш кылып көрсөңүздөр деп. Ата-энелер өздөрү да кичине издеп көрсүн. Азыр ата-энелердин арасында билимдүүлөр көп. Демек, алар дагы ошо сиздер берип аткан билимди толуктай турган материалдарды кошо берип турса, ушундай нерсени ойлонолу. Анан кийинкиси, бир нерсе балдарды тынчтандырат, монитордун астында көбүрөөк отуруп калып атышат. Демек, баланын монитордон эс алуусуна көңүл бурушу керек ата-энелер. Баланын монитордон эс алуусуна көңүл буруу керек дегенде кандай түшүнсө болот? Демек, ордунан тургузуп, ар кандай көнүгүүлөрдү жасаганга шыктандырса болот. Же болбосо ошол учурда ордунан туруп, сыртка таза абага чыгып келүүсүн камсыз кылсаңар болот. Дагы ушул дистанттык окутуу учурунда айрым ата-энелерде мындай балдарды стресске алып келген абал болуп туруп, эч ким менен байланышканга болбойт, классташтарга жолукканга болбойт, кишиге чыкканга болбойт. Баарыбыз деле болду да. Бир башкача кырдаал болду го, баарыбыз эшикке чыкпай, бала эмес, чоң кишилер тунчугуп кеттик, туурабы? Жакындарыбызга бара албайбыз, кучактап өбө албайбыз. Ушундай маалда балага андан дагы оор болду. Ошондуктан ошо балдардын духун көтөрүү максатында алардын курбалдаштары менен баарлашуусуна чектебегиле дейт. Ата-энелер тескерисинче үйдөн ошо баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп бергиле дейт.
Bala demek saat 8'den 9'ga çeyin sen klastaşlarың менен баарлаша кой. Telefon менен чуркап барып кол кармашып жетелеш деген жок. Telefon мененби мүмкүн ошону сүйлөшкөндө ата энеси жанына отуруп албашы керек экен да, ага мындай эркин чөйрө таап бериш керек экен. Бала өзүнчө отуруп ошо классташ менен эркин тамашалашып сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бергиле дейт. Ата энелер бар экен да, сен кечке монитордо отурдуң, сен телефондо отурасың, сен сабак оку деп. Анте берүү бул кайра тескери процесс башталып кетет экен. Ал кечке билим ал дей берген менен билим алуудан башка да баланын жан дүйнөсүндө жаңырыктар бар экендиги билинбей калат экен. Демек ушуну ата энелерден дагы сурансак болот экен. Демек анын курбалдаштары менен баарлашуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер дегенди айтышыбыз керек экен. Анан кийинкиси ата энелер менен өз ара аракеттенишүүнүн эрежелери бар. Биринчиси окуучуга ата энелерине карата позитивдүү мамилесин чагылдыруу. Ата энелерден айтышыбыз керек. Биз кандай билим берип атканыбызга карабай мугалимдер, мектеп кандай аракет кылганына карабай, ушул тууралуу сиз позитивдүү мамиле калыптандырыңыз. Эгер сиз мектеп тууралуу, мугалим тууралуу жакшы пикирди айткан болсоңуз, жакшы жакты көрө билсеңиз, балаңыз да ошондой калыптанат. Ошондуктан биз сиздерден суранабыз, кандай кырдаал экендигине карабай, позитивдүү мамилени чагылдырсаңыз деп суранышыбыз керек экен ата энелерден. Анан кийинкиси экинчи баланын өнүгүүсүндөгү проблема жана пайда болгон негативдүү ситуациялардын себептерин анализдөө. Ата энелер менен тыгыз өзүнчө бир чат аркылуубу же болбосо скайп аркылуу байланышып турушуңуздар керек экен, дешиңиздер керек экен. Эгер да ата эне ушундай бир проблеманы байкаган болсо, албетте сөзсүз түрдө мугалимдерге билдириши зарыл экен. Ошондой эле пайда болгон проблеманы чечүү үчүн ата эне менен бирдикте стратегия жана тактиканы иштеп чыгуу зарыл экен. Балага карата мамиле кылуунун бирдиктүү тонун жана стилин иштеп чыгуу. Мугалим бирди талап кылып, ата энелер бирди талап кылса, баягы Крыловдун тамсилиндей болуп, эч кандай жыйынтык бербей калышы мүмкүн. Мугалим бирди талап кылып атса, ата эне ошону колдоо көрсөтүп турушу керек. Ата эне эгерде туура эмес жагын байкаган болсо, мугалим дагы өз мойнубузга алып, аны аларга дагы жардам бергенге аракет кылышыбыз керек экен. Ушуну ата энелерге түшүндүрөбүз. Анан үй бүлөлүк закон дегенде мен берип койдум. Дагы айтамын, урматтуу коллегалар, бул биздин өзүбүздүн тажрыйбадагы эле бир материалдарды мен сиздер менен бөлүшүп жатамын. Муну сөзсүз колдонгула деп айта албаймын. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жеке көз карашыңыздар менен эгер зарыл деп эсептесеңиздер пайдалансаңыздар болот. Үй бүлөлүк закон жазылган экен, психологдордук боюнча мындай дейт. Ушуну ата энеге тааныштырып койсоңуздар, балага карата эне менен атанын бирдиктүү талабы болуусу керек. Мейли ал дистанттык окутуу болобу, реалдуу режим болобу, сөзсүз үй бүлөдө эне менен ата бирдиктүү талап коюусу зарыл. Кийинкиси бала үчүн эмнени маанилүү экендигин мактоодо маанисин билишибиз керек. Кээ бир учурда бар болот ушундай бир мисалы үчүн мындай болуп калышы мүмкүн да, ашык эле обу жок мактоо болгон учур кездешет. Ашыкча мактоодо баланы буза турганын билишибиз керек. Үчүнчүдөн ушул жерде үй бүлөдө материалдык жана моралдык жыргалчылыктар чоңдор менен балдарга бирдей өлчөмдө бөлүштүрүлүшү керек. Урматтуу коллегалар, ушуну биз дагы педагог болуп туруп, менде да ушундай кемчилик бар да, таттуу тамакты балам эле жесе деп ойлой бересиң. Бир жакшы бир нерсени көрсөң, ушу балам ушуну ичип алса экен деп ойлойсуң. Баарыбыз деле ушундай да. Энелер, аталар ушундайбыз го. Ата энелер деле ошондой да. Демек ошону үй бүлөлүк закондо андай эмес экен. Антип өстүрсө бала эгоист болуп калат дейт. Жакшы тамакты мен жешим керек экен, жакшы кийимди мен кийишим керек экен деп ойлонуп калат экен. Мына ушуну ата энелерге жеткиришибиз керек экен. Бул учурда мен кыйналып аткан турбаймынбы? Жок. Бул пандемия учурунда ата энеге да кыйын болуп атат, окуучуга да кыйын болуп атат, мугалимге дагы. Демек үйдөгү ар бир материалдык, моралдык жыргалчылыктар бала дагы ата энени аяшы керек экен. Ата эне да баланы аяшы керек экендигин, экөө биригип мугалимдерди аяй тургандыгын үйрөтүшүбүз керек экен. Мына ушул нерсени дагы көңүл бурса деп айтсаңыздар. Анан 4-чү закон үй бүлөнүн жашоосуна үй бүлөнүн ар бир мүчөсү өз эмгеги менен катышууга тийиш. Мейли кичинекей класстар болсо, бут кийимдерди жыйнап койсун, дүкөнгө барып нан сатып келип койсун, эшиктин алдын шыпырып койсун. Кимдин колунан эмне келе турган болсо, мына ошолорду жасатканга үйрөтүшүбүз керек экен. Бул үй бүлөлүк закон. Мейли дистанттык окутууда, мейли реалдуу режимде пайдаланышыбыз керек. Анан урматтуу коллегалар, ата энелер менен билим берүү мекемеси мейли мектепти, мейли кандай түр экендигине карабай, төмөнкүдөй бирдиктүү талапты кое билиш керек балага карата. Ушул өзгөчө дистанттык окутуу учурунда ата эне менен мектеп бирдиктүү талап коюш керек окуучунун астында. Колдоо көрсөтүшүбүз керек эки тараптуу.
түшүнүүчүлүк менен мамиле кылышыбыз керек, анан ишенишибиз керек. Же болбосо ишеним болбосо, ата-энелер мектепке ишенбей турса, мектеп ата-энеге ишенбей турса, эч кандай жыйынтык болбойт. Демек ортодо сөзсүз ишеним болушу керек экенин айтабыз. Мына ушундай 4 нерсеге багытталат. Анан балдарына кантип жардам бере алышат дегенде мен жыйынтыктап атам. Урматтуу коллегалар, демек дистанттык окууга ылайык болгон жумушчу ордун даярдап бериши керек дедим. Онлайн этикет тууралуу маалымат берип турсун дедим. Сабактардын жадып алынып көрүнүктүү жерге илип коюшсун дедим. Баланын жетишкендиктерин, ийгиликтерин жазуучу доска тагып, ар бир күнү балага моралдык колдоо көрсөтүп турсун дедим. Күндөлүк режимин туура пландоого жардамдашып турсун дедим. Бул мына дистанттык билим алууда ата-энелердин балдарга кантип жардам бере тургандыгын. Анан урматтуу коллегалар, ушул дистанттык учурда бардык ата-энелер үчүн кыйын болгондуктан мен ушул жерде бир нерсени сиздерге айтып өткүм келет. Ушул 4 сапкен ушуну ата-энелерге жеткирип койсоңуздар мындай дейт. Балдарды таң эрте урушпагыла. Алар үчүн күн бүркөлүп көрүнөт дейт. Күндүз балдарды урушпагыла. Асман аларга тумандап көрүнөт. Түндөсү балдарды урушпагыла. Жылдыздар алар үчүн жымыңдабайт дейт. Урматтуу коллегалар, демек ата-энелерге айталы, балдардан асмандан күнү тийип, жылдыздары жымыңдап, асманы ачык болгону сиздерден жана бизден камсыз болот. Ошондуктан балдарга мээрим төгүп, дистанттык окутууда бизге бирдиктүү талап менен жардамдашалы деген менен бүтүрөсүздөр. Менин бүгүн сиздерге бөлүшөйүн дегеним ушул болчу. Эгерде менин айткан материалдан сиздерге кандайдыр бир деңгээлде пайдасы тийген болсо, мен анда абдан кубанычтамын. Ушул рахмат. Пикирлериңиздер болсо чатка жазыңыздар. Ой пикириңиздерди күтөбүз, сунуш пикириңиздерди күтөбүз. Эгерде ушул айтылган материалдардын арасында пайдалуу нерселер болсо, булар дагы YouTube'га салынат болуш керек. Ошол жерден да дагы бирче көрөт коюшуңуздар керек. Мен сиздер менен аралыктан жолугушуп жатканыма абдан кубанычтуу экенимди дагы бир жолу билдирейин. Кайрадан жакшы аралыктан эмес, жүзмө-жүз көздөшкөн күндөр көп келсин. İşinizler ийгиликтүү болсун, эмгегибиз үзүрлүү болсун, ата-энелерибиз бизди түшүнүп колдогон ата-энелер болсун. Эң негизгиси жашооңуздарда бакубат жашоо болсун дейин. Эгер сурооңуздар болсо, берсеңиздер болот. Рахмат, Рахатчы, рахмат. Эгер сүйлөгүңүздөр келип, суроо пикириңиздер болсо, уксак болот. Begim ayka, sen bergen tasың ki? Саламатсыздарбы, сиздин өткөн сабагыңыз бизге аябай жардам этти деген ойдобуз. Рахмат, чоң ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат, чоң рахмат. Алло. Алло, Гүлнара Мелисовна. Саламатсызбы, кандайсыз? Соктарыңыз жакшыбы? Рахмат, иштериңизге ийгилик, аман болуңуз. Мен Жуман этегиң. Сабактарыңыз аябай жакшы болду, бизге да аябай жакшы. Баспа району Ташматары Кокорто мектеби. Мугалимдер жамааты. Алло. Чоң району Саламатсыздарбы? Балкы шаары номер 4 гимназия мектебинин коллективдагы сизге чоң рахматыңызды. Рахмат эжеке, сыныңыз жакшы болду. Эми биз чөй отойбуз, кеттик. Саламатсыздарбы? Киши көп. Саламатсыздарбы, эжелер? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Гүлнара Мелисовна. Саламатсызбы? Бизди угуп атасыздарбы? Балкы шаарындагы номер 4 гимназия мектебинин эмгек жамааты сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Ишиңизде көп ийгиликтер болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүн келгендер сыныңыздарга чоң Рахат эжеке, сизге чоң рахмат. Аябай жакшы. Мен ушуну ойлоп атам, мен шаарынан номер 11 Көп нерселерди түшүнүп ойлойбуз. Сабагыңыз аябай жакшы. Ушул сабакты ата-энелерге дагы аябай жакшы болду. Мен суранат элем. Рахмат, урматтуу коллегалар.
Hurmatlı kollegalar, barыңızдар, işinizlerге ийгилик. Gününüz ийгилик өтсүн. Урматтуу коллегалар, баарыңыздардан сунуш пикир күтөбүз. Эгерде ушул айтылган нерселер силерге керектүү, пайдалуу экен десеңер, анда муну биз сиздерге жөнөткөнгө деле даярбыз, материалдын өзүнө. Анан эң негизгиси силерге пайдалуу болсо деп ойлойбуз. Анан биз сиздерден пикир күтөбүз. Азыр эгерде пикириңиздер болсо, анда чапка жаза берсеңиздер, мен окуп коёмун, Анда эмесе сиздерге баарыңарга ийгилик каалайлы. Бүгүнкү вебинарыбызды жыйынтыктайлы. Өзүңүздөр аман эсен, жашооңуздар бакубат болсун, Сиздер менен Рахмат. Бар болуңуз ушундай сабактарды көп